Салам достор, ой күлүк деген сөз бар. Бул бекеринен айтылган эмес. Анткени ойду ооздуктоо мүмкүн эмес деп айтып келебиз, Ой, тим эле өзүң Кыргызстанда жатып алып эле чет өлкөгө барып келет. Ой менен байыйсың, ой менен бактылуу болосуң. Кыскасы, ой менен көптөгөн нерсеге жетсе болот да. Бирок тилекке каршы биз оюбузду жакшы, негативдүү, жакшы жагынан эмес, баягы негативдүү жагын чектей албай калат экенбиз. Анткени ой көп учурда эгер биз жакшылап көзөмөлдөй турган болсок, көбүрөөк негативдүү нерселерди ойлонот да. Тилекке каршы. Эми ошол нерсе менен кантип күрөшүп, ошол нерсени кантип көзөмөлдөш керек. Ал үчүн биз минген ат, кадимки эле атты образды түрдө мисал кылайын. Мисалы биз атка минип туруп эле эч кандай аны ооздуктабастан эле эки колду таштап коюп эле мен азыр ат менен бир жакка барам десек эмне болот? Ат каалаган жерине кете берет. Ал тамак жегиси келген жерге оттоп жүрө берет. Суу ичкиси келген жерге барат бир малда дагы бир жакка барат дегендей. Же болбосо кайыкты деле эстеп кеттим да. Кайыкты деле эки каалаган таштап салып туруп эле мен азыр могу көлдү сүзүп өтүшүм керек десеңиз, кечирип коюңуз, сиз анда өмүрүңүздү тобокелдикке салган болосуз. Көрсө, биздин оюбуз деле ошол ат сыяктуу, кайык сыяктуу кадимкидей башкарылышы керек. Биз мындайча оюбузду ой күлүк да эми деп таштап койбошубуз керек. Албетте ой күлүк деген ой жакшы. Бирок жакшы ойлорду ойлоп атса анда ооздуктабай эле коюңуз. Бирок өзгөчө, сизди артка тарткан, сизди басынткан, өзүңүзгө карата ишенимди жоготкон, сиздин энергияңызды алган негативдүү ойлор болуп атса, анда биз кайыкты калак менен башкарып, же болбосо атты ооздуктаган сыяктуу оюбузду башкарганды үйрөнүшүбүз керек. Ой бизде эмес, биз ойду башкарганды үйрөнсөк, эң сонун жыйынтыктарга жетебиз. Анткени ойдон бардык нерсе башталат. Ойдон сөздөр чыгат, ойдон кыймыл аракеттер болот. Кыскасы, ой биздин жашообуздун негизги бөлүгү. Башкача айтканда, ой менен иштешкенди үйрөнөбүз.